Бул карапайым үй бүлө мындан бир жума мурун Кыргыз Лото эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата чыгарган биринчи тиражында баары оюнга катышып, баш байге автоунааны утканга алигиче ишенбей турушат. Мен базарга жөнөттүм эле. Көмдү бир Барынан да үй кожойкеси ыңгай сабалда. Анткени күйөөсүн базарга эт сатып алууга үйдөгү акыркы 1000 сом акчаны берип жөнөткөн. Бирок ал эт эмес, Кыргыз Лотодон 10 билет сатып келгенде аябай жинденгенин жашырбайт. Ошондо балдары жок дегенде уюлдук телефон утууга ниетин угуп, унчукпай калганын эстейт. Лотерея алдым деп эмне кылды. Анан бир аз жиним келди. Келип эмне кылдым, анан боптур энди майла эмне кылабыз, ойнойбуз деп. Ошол күнү 31 күнү август саат 8-де эмне болду? Телевизорду жагып эле отуруп карап ойнодук, анан чыгып калды. Сүйүнүп, анан өзүбүз ишенбедик, биринчи ишенбей эле кантип бизге чыктыбы, чыкпадыбы деп эмне болдук да. Анан жок, Кудайга шүкүр. Жакшы чыгып калды бизге. Сүйүнүп атабыз. Бүгүн Кыргыз Лотонун жетекчилиги Ош шаарында Игенбердиевдер уткан баш байгенин сертификатын ыгарды. Ал эми баш байге автоунаа 3 айда коомчулук алдында салтанаттуу тапшырылат. Ал эми Рустам Игенбердиев бүгүн сертификат колуна тийгенде гана Кыргыз Лотодон байгени утканга ишенген. Буга дейин куттуктап телефон чалгандарга маани өрбөптүр. Бүгүн балдарына кошо толкунданып турду. Вот, мен ишенгендим Кыргыз Лотого. Бардыгы ушу өкмөткө. Мага кошуналар, тааныштар куттуктаса биринчи маани бербедим. Мына бүгүн сертификатты алып, бала чака менен кубанычым койнума батпай, аябай толкунданып турам. Баасы $24.000 турган унааны утуу кимдин гана ниетинде жок. Алгач билетти алганда ойлондум. Ушундан көрө балдарга эт алып барсам болбойт беле дедим. Бирок 10 билеттен 3-өндө утуш бар чыкты. Акыркыда унааны утканымдан анчалык ишенбедим. Балдарым, келинчегим аябай толкунданып жүрдү. Бүгүн мына колума сертификатты үйүмө алып келгенде ишенип толкунданып турам. Мамлекеттик лотерея экен. Кепилдиги бар. Баарыңарга айтарым, эч ойлонбой, тобокелге салып ойногула. Утасыңар. Баш байгеси Toyota Camry 70 үлгүсүндөгү автоунаа. Алато Кыргыз лотереясынын алгачкы тиражы 31 август эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ойнотулган. Анда баш байгеге автоунаа жана акыркы үлгүдөгү 10 уюлдук телефон коюлган. Кыргыз Лотонун алгачкы ойну максатына жетип, жемиштүү болду. Эми мындан ары ай сайын ойнотуу көздөлүүдө. Уюштуруучулар Кыргыз Лотодон түшкөн пайданы калктын социалдык абалын жакшыртууга жумшоону көздөйт. Телевидение аркылуу көрсөтөбүз машинаны тапшырып аткан учурду. Мүмкүн мына сүйүнүчтөбүз, чындыгын айтканда биринчи биздин жеңүүчүбүз чыкты. Ош шаарынан болуп, кыргыздардын жарандарына ар бирине бактылуу алып келген, бакыт таалай тилейбиз. Сүйүнүч алып келгенге биз ар дайым даярбыз. Мына бүгүнкү күндө өкмөт бизди колдоп, мына өкмөттүн бул эң негизги максаты болчу, социалдык программаларга жумшалыш керек болчу. Ошонун биринчи эле эмесин уже ийгиликтерин көрүп атасыздар. Айта кетсек, Кыргыз Лотонун кийинки тиражы 6 октябрда Бишкек шаарында Борбордук стадиондо ойнотулат. Баш байгеге 2 уунаа жана баалуу буюмдар коюлат. Жаңыл Турдумаматова, Тайрамат Жанулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.